Дүйнөгө таанымал италиялык ойчу, жазуучу Никколо Макиавеллинин «Өкүмдар» аттуу эмгеги кыргыз тилине которулуп жарыкка чыкты. Китеп мамлекеттик башкаруу, саясий түзүлүш тууралуу жазылган эң таасирдүү трактаттардын бири. Макиавеллинин чыгармасы 1512 жылы жазылганына карабастан, азыркы күндө да саясий жана коомдук турмушта өз маанисин жоготпой келет. Жазуучу китепти кызматтан алынгандан кийин коомдогу түзүлүштөрдү сын көз караш менен талдап, башкаруу механизмдерин чагылдыруу максатында жазган. Кыргыз окурмандарына бул эмгекти тааныштыруунун максаты мамлекеттик башкаруу маданиятын, реалдуу саясат тууралуу кеңири ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүн берүү. Китеп Бугу пресс басма үйү тарабынан 1000 нускада басылып чыкты. Аны кыргыз тилине Феруза Шырматова которгон. Биздин которуудагы негизги максатыбыз кыргыз тилин өнүктүрүү болсо, экинчиден ушундай китептерди, классикалык китептерди кыргыз тилинде жеткирүү биздин коомго. Анткени буга чейин биздин айдыңдар, интеллигенттер мындай классикалык китептерди орус тилинде окуп келген да, мисалы. Бул болсо өзү оригинал тили, италия тили. Ушундай китептерди түз оригиналдан кыргызчага которуп, бүгүнкү ошол нерсени жок кылуу, баягы элге ошону тартуулоо. Биз бир тил аркылуу классикалык китептерди окубай, түздөн түз котормо аркылуу окуу максатында ушул ишти жасадык.